Озгур айылындагы Ак Буура орто мектеби 2000-жылдары ашар ыкмасында курулуп берилген. Азыр мында 300 бала билим алып жатат. Мектепке жаңыдан баскандан бери биз ушул мектепте окуп келе жатабыз. Жаңы мектептен түшүнөбүз, аябай сүйүнүп жатабыз. Жаңы шарттар менен жаңы мектеп, жаңы жана биз будан да жакшы окуганга, мектебибизди алдыга чыгарганга аракет кылып, жаңы мектепте жакшы окуганга аракет кылабыз. Биздин мектеп өзүңүздөр көргөндөй эле кичине, чакан, бирок анысына карабай биз бул жерде өзүбүздүн мектебибиз деп окуйбуз. Бул жерде кышындасы баары жылуу, отопление бар. Бирок ошондой болсо дагы эскирип, кичине көчүп калган жерлери бар. Жаңы мектеп ачылса, эми баардык класстар тең эртең менен окуйт деп үмүттөмүн. Эми баардык классы тең эртең менен окуса жакшы эле. Азыр канча нөлөтүн окуйсуңар? Азыр 2 биринчи менен экинчи. Курулуш нормаларысыз ашар жол менен салынган мектепти өзгөчө кырдаалдар министрлиги 2008-жылы курулуш нормаларына жооп бербейт деп тапкан. Мектебибиз талапка жооп бербейт. 2006-жылы авариялык состояниеде деген МЧСтин жыйынтыгы чыгарылган. Мектебибиздин аркасында 2 метр аралыгында канал өтөт. Ак Буура каналы өтөт бизде. Класстардын ичи сыздан, ошол дары сактоочу кампа болгондуктан ошонун кесепетинен дубалдар көчүп баштаган. Көчүп баштагандыктан аны биз атайын пластический кылып жасап койгонбуз, көчпөш үчүн. Зыян. Буту ооруган мугалимдер бар, ошол дарынын таасири астында ушундай абалга келди деген жыйынтыктар чыгарылган. Класстарыбыз тар. Талапка жооп бербейт, жалпысын айтканда. Класстарыбызга окуучунун саны батпайт. Мисалы үчүн азыр бизде максимум бир классыбызга 24 окуучу батат. Көп жылдардан берки көйгөй эми чечилгени турат. Тагыраагы быйыл мамлекеттик бюджеттен 104 миллион сом бөлүнүп, мектептин жаңы имаратынын курулушу башталды. Жаңы билим уясынын учурда котлованы казылып, жерди даярдоо жумуштары жүрүп жатат. 3 кабаттуу бардык шарты менен туалет, душ бардык шарты каралган. Эгер акча каражаттары бөлүнүп турса, эмки 25-жылдын сентябрь айына бүтүрөбүз. Башталганына ушу сентябрдын башында башталганбыз. Казуу иштери бүттү. Кайра немелерин алып кирип атабыз. Курулуш иштери 2025-жылдын сентябрь айында аягына чыгып пайдаланууга берилет. Жаңы заманбап мектеп 3 кабаттан туруп 225 орунга ылайыкташкан. Ал эми Озгур айылындагы 225 орундуу мектептин сметный стоимости 115 миллион, тендерлик баасы 104 миллион сомду түзөт. Быйылкы планга 5 миллион каралган. Азыр жер казуу иштерин жүргүзүп жатышат. Белгилей кетсек, быйылкы жылы Ош облусунун аймагында жалпы 155 социалдык объекттин курулушу жүрүп жатат. Ага жалпы мамлекеттик казынадан 1 миллиард 35 миң сом каралган. 9 айдын жыйынтыгы менен 30 объекттин курулушу бүткөрүлгөнү айтылды. Мамлекет тарабынан каражат үзгүлтүксүз бөлүнүп турса, жаңы жылга чейин дагы 30 объекттин курулушун бүткөрүү пландалууда. Айымкан Исралы кызы, Ибрахим Төлөбаев, УТРК Ош.